Bismillahirrahmanirrahim. Rayımdı jana mээримди Allah'ın atı менен başlayayım. Ulu Allah бар нерсени жакшы билүүчү. Урматтуу bir туганым, дагы да болсо биз сиздерге бир аз кичине бир түшүнүк берели дедик. Биз сиздерге кара дуанын же болсо сыйкырдын түрлөрү бар деп айттык элек. Сабактарда дайыма кайталап келип атабыз, улам жаңыртып атабыз. Эмне үчүн биз мындай кылып атабыз десеңиз, көп убакыттарда сиздер бизге телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу жазган, Telegram аркылуу жазган, ушундай көптөгөн окуяларыңыздар, жашооңуздагы болгон проблемалар үчүн жазып атасыздар. Менде ушул айтып аткан нерсеңиздин белгилери бар экен. Менде ушундай болуп атат, менде ушундай болуп атат. Мен кандай кылсам болот, эмне кылсам болот деп айтып атабыз. Албетте биз жооп бергенге аракет кылып атабыз. Ошол эле мезгилде сиздерге биз насаат иретинде, ошол сабак иретинде кандай кылып ушул сыйкырдан, кантип ушу көз тийүүдөн, ошондой жашооңузда болуп аткан проблемадан чыгуу керектигин Куран сунна менен пайгамбарыбыздын көрсөткөнү менен ошондой эле улуу аалымдардын айткан осуяттарын айтып берип атабыз. Сыйкырлардын көптөгөн түрлөрү бар. Ошонун бирөө жалгыздыкка алып келүүчү сыйкыр. Жалгыздыкка алып келүүчү сыйкыр дегенибиз, кара дуа дегенибиз, сизди окуткан сыйкырчы сиздин үй бүлөңүздөн, ошол эмеде ата энеңизден, бир тууганыңыздардан, негизи привычный болгон жашооңуздан үзгөнгө аракет кылат. Анын белгилери эң биринчисинен ушул, сиз биринчиден иштеп аткан иштериңизге көңүл коштук пайда болот деп айтабыз дайыма. Албетте сыйкырдын көпчүлүктөрү көңүл коштук же болсо жашооңуздагы болуп аткан нерсеге кайдыгер мамиле кылуу жагы пайда болот. Экинчиси эмнегедир сиз ошол кылып аткан ишиңизден рахат ала албай каласыз. Рахат алуу же болсо ошол көчө акча таап аткан нерсеңизде, күнү түнү аракет кылып чуркап аткан нерсеңизден эмнедир рахат ала албай, ыраазы боло албай каласыз. Үчүнчүсү баардыгынан кечирим сурап эле ошолордон алысыраак болууңуз келип баштайт. Же болсо кечирим сурап эле бул жашоодон азыр эле мынакей, азыр эртең эле кетип калчудай сезим пайда болот. Дагы сиздин жашооңузда оорчулук башталат. Сиз өзүңүздүн кийим кечеңизге, денеңизде болуп аткан нерсеге, көчөнү атыр себип жүрүп, бүгүн атыр себинбей калышыңыз мүмкүн. Көчөнү субан жакшы кийимдер кийгиңиз келет, бирок ошол кийимдерди кийгиңиз келбей калат. Андан кийинкиси ошол сиз бир комнатада, же болсо бир үйдө эле комнатада болуңуз келип баштайт. Акылыңызда зээниңиз начарлап баштайт. Кийин сүйлөгөндө заикаться этип, же болсо мындай кекештенип баштайсыз. Өзүңүздүн оюңузду аягына чейин айта албай, адамдарга түшүндүрө албай каласыз. Түшүндүрүүңүз келип турса да, алар сизди түшүнбөчүдөй сезилет. Ошон бирге эле ыйлоо, өзүңүздү субханалла жалгыздыкта каалап ыйлоо. Ошол мезде кайсы бир кичинекей бир проблема болгондо эле жашооңузда ушундай бир оорчулук пайда болуп кеткендей болуп, сиздин үстүңүздө бирөө басып алгандай болуп, мынекен кыйынчылык башталат экен. Бул жалгыздыкты каалоо сыйкыры да көп убакыттарда биздин жанагындай бир ишкерлер, ошол эмезде баягы чоң бай ишкерде жүргөндөр, бизнес кылып жүргөндөр, ошол эмезде субханалла жанакындай бир эл арасында жүргөндөргө кылынат экенин биз тажрыйбадан көп көрүп жүрөбүз. Бул сыйкырды көп убакыттарда адамдарга ичирбейт экен дагы, мындай жанагындай топурак, туз, жана ошондой бир нерселерди, кум шекер, ушундай деген нерселердин баардыгын чачуу менен болот. Ошону тепсеп алгандан кийин, же болсо сизди субханалла бир кандай сүрөт менен окутушу мүмкүн. Сиз ушул нерсени мындай айтканда көп убакыттарда жалгыздыкта калуу сыйкыры болгон мезгилдерде көп адамдар айтышат, биз ушундай үймөн момундай нерсе тапкандан кийин ушул нерсе башталды. Үймөн жип таптым, үймөн туз таптым, үймөн топурак таптым деген нерселер пайда болот. Мына ошол мезгилдерде кийин анан баштын оорушу, кусун келиши, ушундай төштүн кысылуусу, дайым такай баштын оорусу башталат экен. Кийин ошондо отуруп мындай бир алысырагандай болуп, жөндөн тердеп башташы мүмкүн. Кылып аткан иштерине же башында айтып кеткенибиздей кайдыгерлик деген нерсе пайда болот. Көп убакыттарда булар көптөгөн ушундай бир улам дары иче берип, кийин уйкуга качып каламыз, уйкунун дарысын иче берип, акырында мындай айтканда эпилепсия оорусуна чейин жетип кетишет. Бул дагы бир нерсеси бар. Авалки субханалла көп убакыттарда кичинесинде коркуп калган, ошол эмезде баягы жүрөгү түшүп калган деп коебуз го, ошондой болгон. Ошол эмезде субханалла бир жаш кезинде зордук, зомбулук көрүп калган дагы көптөгөн жаштар дагы ушундай болушат.
Азыркы мезгилде ушул акыбалга түшкөн көп убакыттарда 17 жаштан баштап 45 жашка чейин же 50 жашка чыкканга чейин ки болгон эркек жана аял кишилер болуп атат. Мунун кутулуу жолу бар деп айтабыз дайыма. Кутулуу жолдору дегенибиз кандай десе, албетте биз айтабыз Куран. Эмне үчүн десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куран менен дарылагыла, Куран менен дарылангыла деген. Бул нерселерди унутпашыңыз керек. Сиздин жашооңузга бир гана жардам бере турган бул Куран, аяттарды угуу, ошолор менен алектенүү, ошо Куранды өзүнүн жүзүнөн окуу болсо. Биздин практикабызда, тажрыйбада көптөгөн адамдардын ушундай оор менен келип туруп, бирок биз айтып, Куранды канча сүрөнү окуш керек, кандай кылып окуш керек, кантип угуш керек, кантип ичиш керек деген нерселерди түшүндүрүп берүү менен көпчүлүктөрү субханалла кутулуп кеткендер бар. Ошол мезгилде ушул нерседе сиз жаныңызга жардамчы сурашыңыз керек. Жардамчы деген сиздин тууганыңызды жардамга чакырышыңыз керек. Тууганыңыз эмне үчүн тууганыңыз деп айтып атам? Анткени себеп субханалла сиздин тууганыңыз жаныңызда болсун. Анткени жалгыздыкты каалап атканыңыз өзүнөн өзү билинет. Азыркы биз айткан белгилерди билгенден кийин сиз эч качан субханалла жалгыз калбаганга аракет кылыңыз. Бул бир. Экинчиси ошол рукуячы же болсо дем салган адамдарга кайрылыңыз. Жакшы дуаларды кылыңыз, садака бериңиз, курбанчылык кылып таратыңыз. Ошол мезгилде мындан кутулуун жолун аракет кылыңыз. Бирок эч качан аракет кылбай койбоңуз. Анткени аракет кылбай кое турган болсо, сиздин өмүрүңүз 60-70 жаш боло турган болсо, сиз 30 жашыңызда өтүп кетиш коркунучу да бар. Анткени көпчүлүктөрү өлүмдү ойлоп же болсо өлгүсү келип баштарын унутпаңыз. Алхамдулилла, Аллах Таала бардыгыбызга жакшы түшүнүк берсин. Бизге канча түшүнүк берилген болсо, биз ошону түшүндүрүп бердик. Бирок жакшыны Аллах билет. Ар бириңизге Аллах шифа берсин. Жашооңуздардагы ар бир жакшылык мүнөттөрдү туура жана бактылуу болуп жашаганга Аллах насип берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.